Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Той топурлар өткөзүшөт, айыл жергелерде алардын дагы баягы өзүнүн бир какой-то дополнительный Ушул жакта дагы эми талкалап аракет кылып атыштыр да, кол салып. Отоплениянын баарын тең мынакей өзүңүз байкасаңыздар, бул жерде мынакей бир дагы отопление жок уже. Сиздин убагыңызда жанагы батареялар бар болчу, э? Ооба, бар болчу. Бул ошо радиаторлордун баарын тең жулуп кетишкен. Эми бунун баарын Жулуп кайка алып кетиптир, белгисиз да? Белгисиз, складтарда жок, эч жерде жок. Аны эми ошонун баарын көрүп туруп, мындай нерселер көп жерде көрүнүштөр. Ошол себептен мен ошо укук органдарга өзүм ошо Коңгуроо кагып атасыз. коңгуроо кагып атам да. Себеби эми муну мен кандай кылып бастана канча деген эми бул радиаторлорду алар кандай кылып сатып ийишти, эмне кылып сатып ийишти? Аларды эми сатып алыш үчүн бул жерге отопление бул кандай деген акча бар? Туура. Кандай деген каражат келет бугачы? Бир көзгө көрүнө турган ушу конференциябыз ушул болчу. Ушундан болсо да 5-10 тыйын таап, биртике да болсо майда чүйдө помощьтарыбызды биртике постель алып, жаңыртып, же болбосо бир посуда алып жаңыртып, ушул жерден биртике бир Киреше тапчысыз да? киреше киргизип, өзүбүзгө санаторийге бир пайда болчу эле да. Анан жүрүңүздөр бул жерде мынакей бул конференциялардын өзүнүн дагы мындай комната отдыхтары бар болчу. Бул жерде ушул жерде система отопления, ушул жерде бойлерлер турчу. Мынакей өзүңүздөр тартып алыңыздар. Бул жерде деген мынакей система отопления. Ушул жерден кетчү да. Бир эмес 2 бойлер бар болчу кирейген. Союздун алдынан калган. Абдан жакшы. Биз өзүбүз ошо ремонт кылып мынакей ушул Бул казандар да курдап кетиптир. ошонун баарын тең алып, ошонун баарын тең кайда кеткен дайыны жок. Түшүнүктүү. Жүрүңүздөр. Жана бактарды көрүп келели. Канча бакты орто эсеп менен канча бакты кыйыптыр? Алексей Тимофеевич, идемте сюда, Алексей Николаевич. Я Алексей Николаевич. Вот, Валентин Тимофеевич, ну вот здесь вот вам, наверное, вы лучше расскажете, что у нас здесь было. Система отопления, да, вот что? Стоял бак Аристон, два этих, Бойлера. как их называют, Тена и один Аристон. А тут бочка стояла, ну, бак такой, тоже на... Ясно. А где это все? А где это все? Арендаторы тут действовали. Ясненько. Ну, и это все, вот, это самое, по указанию бывшего директора Кучукова вот этого, да? Жүрүңүз эми жанагы бактарга аябай кыянаттык жасады деп айттыңыз эле. Караңызчы, мына суу агып атат мынакей. Бул эмне деген майванчылык? Это все было действующее, там ванна работала, горячая холодная вода была. Bu yoqda потолок бар белем? Ремонт заходите, пожалуйста, вот здесь тоже возьмите. Здесь комната отдыха были. Вот сейчас смотрите, в каком состоянии сейчас. Здесь вот, здесь холодильники стояли, оборудованные. Сейчас посмотрите. Все надумано. Это все специально сделано. Атайлап койгон, э? Да, мы так думаем. Мы это знаем, да, что это? Кыйылган бактарды көрүп келели. Да, и люксы, пожалуйста, обязательно возьмите. Бир бакты өстүрүш үчүн канча деген убакыт кетет. Бул санаторийдин жетекчиси Венера айым айтып атат. 400гө жакын ушундай ел, можжевельник, карагач, сосналарды кыйышыптыр. Ошону азыр барып көрүп келели. Токтоңуз. Сүйлөңүз эң. Бул мындай мынакей пенёкторду азыр дагы көрсөңүз, на момент баягы свежий кезип турган кездеги менде дагы сүрөттөр бар. Бир 50 чакты сүрөттөр бар. Ушулардын баары эми азыр по всей территории 26 гектар. Азыр дагы мындан тышкары дагы бул елдерди көрсөтөбүз, сосналардын пенёкторун көрсөтөбүз. Ошондо сиз 400гө жакын бакты кыйып салдыңызбы?
жакын бак азыр тиги эме боюнча не досчитали. Эми көрүнүп турат могу жакын арада эле араланган. Мына мисалы үчүнчү бир эле бакты мына сасына елдерди билесиздер өздөрүңөр, что баарыбыз тең баягы ботаника окуганбыз дегенде канча убакыт керек бир бак өсүш үчүн. Туура. Эми бул биякты могу зеленый эме жанагы ушуларды экология жагынан ошолор каякты карады билбейм. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, ушу бир 40 бактын өзүнүн разрешение эң ашып кетсе, и то даже 40-ка жетпейт. Разрешениясы бар экен, калгандарына разрешение жок. Ушул жерде эми бир 400кө жакын ушундай пенёктор бар. Бактарды кыйып, ушундай жаратылышка булар кыянаттык мамиле жасашыптыр, э? Ооба. Чоң рахмат. Анан жанагы сиз жолдо кетип баратканда айтпадыңыз беле, биздин административдин зданиялык бар болчу, ошону дагы талкалашыптыр деп, ошону бир көрүп койсок. Жүрүңүздөр. Бул эми ошо 4 Азыр жолдон мынакей ушундай дагы кичинекей бир имарат бар экен. Бул деген эже бул эмне имарат? Ушу жерде биздин 3 люксовый номерибиз бар. Булар дагы бизде жайга кышка карабай иштеп турчу, круглогодично эле. Ушу жерден биз азда болсо ушу киреше алчу элек санаторийге. Мына ушунун дагы ичиндеги ушу отопительный полностью системанын баарын тең, радиаторлордун баарын тең жок кылышкан. Андан тышкары айтып атпайм, эмне үчүн варварский деп атам. Даже ушу кабелдеринен бери кесип кетишкен да, азыр ушинтип 2 жылдан бери иштебей, өзүнчө урап турат бул здание. Жүрүңүз кирип көрөлү. Демек азыр киреше алып келбейт туурабы? Суук. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ремонту жакшы эле турбайбы бияктын? Биз ушунун баарын жасаганбыз ремонт. Мен иштеп турган кезде жасалган бияка ремонт. Сиз иштеп турган кезде ушунун баары курулуптур, жасап. Канакей жанагы эме батареялар жок, мынакей. Мына өзүңөр көрүп атасыздар, бир да отопительный эме жок, система жок. Бул жерде деген ушу Эми буга канча деген каражат керек туурабы мунун баарын калыптырдан? азыр биз бүт сиз айткандай инвентаризация кошо өтүп атат. Ушу жерде ар бир люкстун ичинде өзүнүн холодильник, өзүнүн телевизорлору да бар болчу. Алар дагы жок, Жок, ооба. Эми бундай биз эми бул майда болуп кетет го, мындай биз шешеп төшөктөрдүн баарын тең матрастардан бери ушундай бүт бир өңчөй болчу, баарын тең ушу биз общество слепых деп ошол жактан договор составлять этип ошол убакта мен жаңы ойдон алгансыз. Алды менен жаңы кылып ушул Булар бул нерселер да жок болуп атат, да көбү жок, эми ал эми майда барат деп буга көп эме Түшүнүктүү. бизде мындай орчундуу жок нерселер көбүрөөк. А могул биз кирип баратканда могул жерде бир жакшы бир үй турат. Бул эмне үй? Бул өтө кызык тема. Мынакей бул дагы жер дагы бул жерден корпус. Бул корпус дагы илгери корпус биздин санаторияга караштуу болгон. Андан кийин ошо кайсы бир себептер менен кайсы бир документтери менен аны деле билбейсиң, мага чейин эле Абдыжапаров деген киши чыгарып алган экен да, ушундай. Бул жеке үйбү? Жеке үй салып алган экен. Абдыжапаров дейсизби? Ооба, Абдыжапаров. Аты ким? Абдыжапаров, ой, эме Калыков Жапар, кечиресиз. Калыков Жапар деген. Жапар Калыков. Жапар. Ал киши жакын убакытта 16-жылы ошо өтүп кеткен. Себеби сердечный приступ, там сердечный. Ким болуп иштеди эле? Он өзү бизнесмен. Анан ушу киши бизде 80 сотка жерди ушу киши сатып алды эле да. Бул эми тетиги. Бул ошондо 80 сотканы жеке менчигине чыгарып алып ушундай хан сарай салып алыптыр, э? Жок, бул ал 80 соткага кирбейт. Муну мага чейин эле мурунку директорго чейин бир 3-4 директордун алдында эле ушундай салып алды. Мурунку окуялардан, э? Ошондо электроэнергия, суу менен бул только биздики менен питаться эткен экен мага чейин. Анан ушу сууларды дагы поливной кылып алат. Анан бул жерде жанагы дерево обрабатывающий бир өзүнчө бир эме ачып коюптур, как мини цех сыяктуу. Анан ушу электроэнергия кетип атат деп мен да убагында. Балким ушул кыйылган бактар ушул жака кеткендир. Жок, ал убакта булар саттыбы, эми аны ким билет, каяка сатылганын. Түшүнүктүү. Анан ушу суусун, электроэнергиясын мен жаап, ушуну айылга коштуруп бердим элем да. Эми мунун документин көрүп, кайта көтөрүп, азыр мына мэриядагы бир топ мурун өтүп кеткен жерлерди сот аркылуу алып атат. Балким сотко берсеңиз утуп
утуп алсаңар мүмкүн. Биз эми бул мен билем, что биздин эмеден өтүп кеткен да, тиги сатып алган жеринен өзүнүн кагазынан биздин жерге Чек арасы өтүп кеткен, өтүп кеткен бул кишининчи. Анан бул киши түрүү кезинде эле 12-жылы мен директор болуп электе эле ушул жерден жер сатып алам деп ушуга 80 сотка жер Федерация профсоюзов өздөрүнүн комиссиясы боюнча чыгарган постановление, что 80 соток для нужд санатория деп. Кийин мен директор болуп калгандан кийин ошондо реализация кылышты. Ушул адам бир лот менен өзү бир аукциондо бир адам өзү участвовать этип Түшүнүктүү. добровольно сатып алып туруп, Түшүнүктүү. азыркы кезде болсо ушул Мирбек Аскерович председатель болуп, ушу руководитель болуп, өзүнүн подведомственный организациясына, санаторийге мага уже эмне жамандык кыларын билбей 2 жылдан бери ушул өтүп кеткен адамдын кызын колуна кармап алып, оружие кылып, мени жаздырып жүрөт, что мен ошо 80 сотканы ушул кишиге оформлять этип бербей атам депчи. Бул оформляется этилбейт себеби деген алгыс ал четинен албайм деп атат. Эми добровольный эле покупатель, негизи бу жерде аукцион баары тең мыйзам чегинде өткөн. Түшүнүктүү. Өздөрү алган. Андан кийин эми Мирбек Аскерович бул кишини алдап, мен сага үйдүн жанынан ошо 80 сотканы чыгарып берем, лишь бы Майминдеева арыз жаз деп. Акыркы күнү болсо эми 10 000 доллар менден да деп айтпайт, атамдан да деп айтпайт, өтүп кеткен атасын да сыйлабай 10 000 доллар алган ошо 80 сотка жерди бизге өтүп Сизди каралап атат, э? Фактылар барбы ошону? Фактылар жок. Түшүнүктүү, Фактылар жок. Азыркы кезде мен дагы ушу укук органдарга уже өзүм эме жазып койдум, обращение Түшүнүктүү. Жанагы сиз мурунку административдик бөлмөңүздү көрөлү. Ушул сиз директор болуп турганда ушул административдик имаратыңыз болчу экен, э? Сиз демек кабинетиңиз ушул жерде болчу турбайбы? Ооба, кабинет бул биздин ошо административный корпус, 7-чи корпус деп коет. Мунун мына оң жагындагысы биздин административный жагы болчу, оң жагы ушу бир эле зданиянын. Сол жагында болсо бул жерде биздин эс алуучулар эс алчу. Муну стандартный номер деп койчу да, жанагы путевкага туура келген, өзүнүн баасына туура келген номерной фонд боюнча ошол корпус болчу. Андан кийинки келаткандар өзүңүздөр көрдүңөр, улучшный, андан кийин люкс деген, полулюкс деген номерлер, алардын баары тең болсо азыр иштеген. Түшүнүктүү. Бул жерде мынакей батареясын болгон ушул зданияның бир да батареясын карабай бүт баарын тең кезип кетишкен. Муну искусственно эле баягы сатып мүмкүн өздөрү бир кандайдыр бир каражат көрүшсө керек, менин оюмча. Бирок мунун эң жогорку цели, мындай эң поставленный цели бул банкротствого алып келишти санаторийге. Туура. Түшүнүктүү. Тияк опечатан экен, ошондуктан ичине биз кире албай атабыз, бирок киргенде абал баягыдай эле. Рахмат эжанында. Инвентаризация өткөзүп, комиссия менен чогуу батареялардан бери, радиаторлордон бери баары санап туруп, ушинтип опечатать этип койгонбуз азыркы кезде.